Жол эрежесин бузган жарандар жаңыдан айып кагазын колдоруна алып баштады. Бирок аны айрымдар түшүнүп түшүнбөй бүшүркөп турушат. Эреже бузганымды эстей алдым. Бирок бир кемчиликтер бар экен. Кагаздын өзүн караганда эгер эстебеген болсоң, бул кагаздан кайсы жерде эмне ката кылганыңды түшүнүү бир аз оорураак экен. Мен өзүм эстедим, бирок эстей албай калгандар бул кат жетишсиз болот окшойт. Балким ГАИга барып ошол жерде такташса балким чыгат деп ойлойм да. Жарандар эң оолу айып кагаздары түстүү эмес принтерден басылган үчүн көп жагынан түшүнүксүз болуп жатканын айтууда. Ички иштер министрлиги өз кезегинде ар бир эреже бузууларга кынтыксыз далил бар деп жатат. Кагаз эле обычный эле принтерден эле чыгат. Бул эми дүйнөлүк практикада деле колдонулуп аткан ыкма да, бул жалгыз эле Кыргызстанда эмес. Транспорт каражатынын сүрөтү, маркасы, номери бүт бардыгы так көрүнүп турат. Ага мен ойлойм, цветной болобу, же болбосо кара ак түстүү болобу, бул принципиалдуу маселе эмес да. Сөзсүз түрдө баягы далил катары сактала турган маселенин бардыгы бизде далил катары сакталып калат. Ошол эле видео тасмада калат. Коопсуз шаар долбоору учурда Борбор калаада эле иштеп жатат. Аны жакынкы айларда бүт өлкөгө жайылтуу аракети көрүлөт. Биз муну сөзсүз түрдө аябай чыгарабыз. Көп убакыт өтпөй эле биз азыр техникалык, экономикалык жана негиздемесин жасап жатабыз. Башка шаарлардыкын баштайбыз. Параллелдүү түрдө Оштукун, Жалал Абадтыкын, анан Ош-Бишкек жолунукун, Ысык-Көл областыныкын көлдү тегерете, Нарын областыныкын ар бирин өзүнчө лоткулук бардыгын айырбай беребиз. Кыргызстан көп жыл бою жол кырсыктарынын саны боюнча КМШда башкы саптан түшпөй келди. Ошондуктан өкмөт жол кырсыктарын азайтуу үчүн жаңы жылдан тарта көчөлөргө камера коюп, эреже бузгандарга айып пулдарды көбөйттү.